Ушмалды жыгайлап жүргенбизде жолдорду тазалап, таш жолдор. Улуу атамекендик согуштун ардагери, Жалал-Абад шаарынын тургуну 88 жаштагы Нина Иноземцева ушул жылдын башында эле мына ушул тасмадагыдай абалда жакындарынын курчоосунда болчу. 20 январь күнү саламаттыгы начарлап Жалал-Абад облустук ооруканасынын реанимация бөлүмүнө жеткирилген. До этого она была активная. Апам ооруканага барган күнгө чейин үйдө жаткан эмес, өзүн жакшы сезет болчу. Кыймыл-аракеттерде жетиштүү эле. Апам инсульт болуп калды. Реанимация бөлүмүндө 2 күн дарыланды. Андан соң реанимация бөлүмүндөгү орунду бошотуу керектигин айтышып, апамды неврология бөлүмүнө которуу зарылдыгын билдиришти. Бирок абалы жакшы боло элек болчу. Себя лучше не чувствовала. Наоборот, ее состояние немножко ухудшалось. Бейтапты которуу үчүн кызы Любашик 2 адам менен келгенин айтат. Бирок неврология бөлүмүндө да орун жок болгондуктан дагы бир түнгө реанимацияда калтыруу керектиги айтылат. Бул суранышка реанимация бөлүмүнүн башчысы макул болот. Бирок Ребята мои уходят, я тоже покидаю больницу. Мен апамды көтөрүп башка бөлүмгө которуу үчүн алып келген 2 адам да мен да ооруканадан кеткен болчубуз. Арадан 1 саат убакыт өтпөй дарыгерлер белгисиз 2 адамды алып келип, мага айтпасын апамды неврология бөлүмүнө которуп коюшуптур. Без моего ведома. маселе ушул жерде турат. Неврология бөлүмүнө которгон адамдар Нина Андреевнаны көтөрүп бара жатып, этиятсыздык кылышкандыгы айтылат. И как они несли все вот эти косяки. Суукка карабастан кар жаап жаткан чакта апамдын үстүнө бир шейшеп жаап коюп 2 адам көтөрүп жөнөгөн. Алар апамды алып бара жатып арканы терс аракеттерге жол беришкен. Имараттын ар кайсы бурчуна этиятсыздык менен апамдын ар жери тийип жабыркаган. Чарчаганда замбилди жерге таштап жиберишкен. Жамбашын кайсыл бир жерде темирге уруп алышкан. На пол кидали вот носилки. И где-то задели арматуру, что-то железкой они повредили ее ягодицу. Бул окуя тууралуу Нина Андреевна өзү да неврология бөлүмүндө жатканда айтып берген тасма сакталуу. Bunlar kıyılayır, beni kıyılayır. Biz ekli bulduklar bir aile ki bulduklar. Ya bayağı şerif taşta gibi şekilde andan da korkak. Согуш ардагеринин бир бутуна операция жасалып кесилген. Неврология бөлүмүнө которгондор жолдо анын дал ушул кесилген бутуна отуруп дем алышканы да айтылды. Бирок бул айтылгандарга реанимация бөлүмүнүн башчысы макул эмес. Невропатологдор азырынча орун жок эле. Бирер сааттан кийин которула деп кеттир. Анан кийин биз ошол моментте бул кишинин кызы дагы бизде иштеген экен. Анан суранып калды. Бир күн дагы жатып турсун деп биз калтырып койдук. Анан калтырып койгондон кийин тигил неврология бөлүмүнөн орун бошоп калып, анан ал жактан чалышып туруп, место бошоп калды, которула деп. Анан биздин медсестралар ошол жерде жаткан бейтаптардын ухаживающийлери бар бизде, жанагындай карап жаткан балдар. Ошо бир 2 баланы суранышкан экен, ошо 2 бала алып барып жеткирип келишиптир. Анан бул жекенин кызынын айтышы боюнча ушул которуп баратып жолдо жыгып алыпсыңар же болбосо бир жерге урунуп алыптыр деп ушундай деген домат коюп атат. Бирок биздин которуп келген кызыбыз андайды жол берилген эмес экенин айтып атат. Анан тигил бейтаптын жаткан жеринде кичине азыраак сызылган жери бар экен. Ал деген эми биздин оюбузча бул көп жатып калгандан болушу мүмкүн да. Анан кийин инсульт деген бул өзү тамыр оорусу да. Анан кийин тамыр оорусу болгондон кийин ал питание тканьдар бузулуп ошол жерден андай да болушу мүмкүн да. Только бул урулган эмес. Биздин оюбузча ушундай. Dasturxonu var, tolu olsun, koyulur, koru olsun, nevreler olsun, çevirilerdi görgüle aynen men kuralıma жетip жашагыла. Бейтап неврология бөлүмүндө дарыланып жатып коомага түшкөндүктөн кызы үйгө алып чыгып кеткен. Көп узабай ардагер эне каза болуп калган. Эми кызы апасына жасалган делген бул туура эмес мамилелер үчүн жоопкерчилик маселесин көтөрүүдө. Прокуратура жана президентке атайын кайрылуу катын жиберген. Я вот сейчас
Мени кимдир бирөө угат деген үмүттөмүн. Дарыгерлер үчүн бош орун ушунчалык керек болгонун бейтапка ушуна мамиле кылгана жүрөгүм эзилип жатат. Бул абалда эртең ар бир жаран болуп калышы толук мүмкүн. Ну не будьте такими жестокими. Анан эми кошумча баганча дарыпарларын бирсизден жардам бердик анан. Биз мындай Нина Андреевнанын кызы неврология бөлүмүндөгү дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип, аларга карата эч кандай доосу жок экенин айтты. Маселени иликтөө үчүн соттук медициналык экспертиза жүргүзүүгө да макул болбогонун белгиледи. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.